Өзгөчө Тамчы булак айылындагы жаңы конушта жашаган окуучуларга көчө оңдолгонго чейин мектепке каттоодо кыйынчылык жаратып келген. Жол оңдолгондон баштап бул көчөнүн жашоочуларына, окуучуларга да жакшы шарттар түзүлдү. Анткени жамгыр жааганда жол ылай болуп, көчөдөн каттоого мүмкүн болбой калат. Буга чейин берден узундан кеткенге машина техника өтчү эмес. Эч кандай шарт жок эле да. Мынакей өзү ушулай жол менен жүрүп чоңойтун эле эми кийинки муун балдары кум менен бассын таза болбосо. Ылай болбосунчу дешип жардам берип төктүрүп атат. Мындан 3 жыл мурда жеке ишкер Мелис Чойбековдун жардамы менен Бакыян айылындагы дыйкандардын үлүш жерге каттаган көпүрө оңдолгон. Аны менен катар айылдагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы жардамдар берилип турат. Көчөнүн абалы абдан начар болчу. Мунан 15 күн 20 күн келип, жер адис менен баарыбыз тактап, жолдорду чыгарып болушунча. Андан кийин Мелис Чойбеков деген бизнесменибиз бар эле, ошол келип 95 рейс кум таштап берди. Мына бүгүнкү күнү грейдер район айыл өкмөт тарабынан грейдер берилип, ошо жолду жакшына кагылып тегистеп, жол чыгарып атабыз. Узундугу 750 метрдей ушул көчөнүн. Чойбековго чоң рахмат. Өркүн өссүн, азамат ушундай жигиттерибиз көп болсун. Тамчы булак жана Бакыян айылындагы жаңы конуштагы жолдордун көпчүлүгү ремонтко муктаж. Бул конуштун жашоочулары чарбагын жол тарапка кеңейтип алып, жолдор тарый баштаган. Садыр Нуркожоевдун реформасы жүрүп атат. Канча деген туура эмес салынган, мыйзам салынган кабат үйлөр бузулуп атат. Бүгүнкү күнү биз көчө кеңейбей, көчөттөрү арыла албай, кез албай жатабыз да. Бүгүнкү күнү эң өкүнүчтүү нерсе ушул болуп атат. Бүгүнкү күнү 3 айыбыз тең реформага муктажбыз. Көчө кеңейтүү боюнча анча-мынча чоң машиналар келип калат, жете албай жатат. Көчөнүн аягына түшүп, нары көстөн машина кетип калат. Анча-мынча мына терез экспорттон учурларыбыз болот, фура машиналар көчөгө кире албай, эшек араба менен бир жеңил машина менен ташып барып жүктөп атабыз алыскы жактарга. Айылдык кеңештин депутаттары жана райондук бийлик өкүлдөрү жакынкы аралыкта көчөлөрдү кеңейтүү боюнча иш алып барышат. Дүйшенова, Орузбек Бейшебаев, Айтматов району.